Арбаңыздар ардактуу телегөрүүчүлөр, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте баатыны кооздоо үчүн керектелүүчү оюнчукту үй шартында бир нече буюмдун жардамында жасоону үйрөнөбүз. Ал үчүн алгач бөтөлкөнү же мына ушундай буюмду сызгычтын жардамында узунунан 4 сантиметр кылып өлчөп чыгабыз. Андан соң калемдин жардамында белгилеп алабыз. Эми дал ушундай жол менен кыркып алсак болот. Каттуу кагаздын жардамында оюнчуктун эки тарабын даярдап чыгабыз. Дал ушундай желимди пайдаланып, кыркып алган айлананын бир тарабын ак материал менен тегиз кылып оройбуз. Эми кыркып алган бөлүкчөлөрдү каалаган түстөгү кагаз менен кооздоп алабыз. Даяр болгон соң эки тарабын тең 5 сантиметрден кылып өлчөп чыгабыз. Андан соң экранда көрсөтүлгөндөй кылып белгиленген жерлерди кыркып алсак болот. Кыркып алган жерлерден жипти мына ушинтип өткөрүп, бир учунан илмек жасайбыз. Эми кооздоо үчүн дал ушундай тасманы пайдалансак болот. Оюнчук дагы да жакшынакай болуусу үчүн өзүңүздүн табитиңизге жараша же экранда көрсөтүлгөн буюмдарды колдонсоңуз болот. Мына ушинтип баатыга арналган дагы бир оюнчугубуз даяр болду. Үй шартында жасап, сиз да баатыңызды кооздоп көрүңүз.